Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Оштон сатыла турган 1 гектар жер аянтында турган мына ушул күнөскананы көрсөтөбүз. Бул күнөскана шашылыш түрдө сатылат. Учурда бул күнөсканага помидор жана бадыраң эгилген. Акыркы түшүмдөрүн берип жатат. Бул күнөскананын ордуна Ошто целый городок түшө турган план бар экен. Курулуш болот экен. Көп кабаттуу үйлөр курулат экен. Ошон үчүн мына ушул күнөскана шашылыш түрдө сатууга коюлуп жатат. Бул күнөскананы эгерде сиздерде жериңиздер болсо, күнөскана куруп, бул жаатта чарба бизнес кылабыз деген бизнес планыңыздар болсо, анда мына ушул күнөскана сиздерге сунушталат. Аябай жакшы курулган. Быйыл 5-жыл. Мынандай арка балагандан 21 катар бар туугандар. 21 катар. Бул жагы тетиги чекеге чейин. Ушул эле арка, бул жагы мына көрүп турасыздар. Бул жагы дагы бир 30 метрге чейин. 30-35 метрге чейин. Ар биринин узундугу менимче бир 70-80 метрдин тегерегинде ушул катар кеткен күнөскананын кире бериши чекеде. Арка эшиги турат ошол жерде. Бул ортодогу проход, портер бемарал батат, портер, муравей, ушул сыяктуу унаалар менен кеңири мына түшүмдү жүктөп чыгып кеткенге аябай ыңгайлуу. Жалпы 21 арка жасалган, ар биринин ичинде 5тен проход бар. Бүт теплица, профиль, темир каражаттарынан жасалган, андан сырткары мынандай труба темирлер менен бүт жылуулук системасы тартылган. Үстүнөн подачасы, ал эми астынан болсо обраткасы кеткен. 2 катар. Бул жагында дагы, мына бул жагында дагы, мына карап коюңуздар. Бул отоплениега эле канчалаган турбалар кеткен да. 3-4 хоо темир иштеткенбиз дейт. Ушул теплицаны курганга эле. Караңыздар. Бул жерде эми шашылыш бошотуш керек экен. Жер өзү узак жылга ижарага алынып, анан бул жерге ушу канчалаган акча каражатын кетирип, теплицаны курган экен. Азыр эми мамлекеттин талабына ылайык туугандар, бул жерди ушу курулушка бошотуп берүү планы бар экен да. Эми туугандар, эгер теплица курабыз десеңиздер, даяр, мына аркалары дагы даяр, көрүп турасыздар. Профилдери бардыгы дап-даяр. Ушу кесе турган жеринен кесип эле сразу чыгарып кетесиздер жүктөп. Алып барып жериңиздер болсо, өзүндөй кылып кайра кураштырып, сырдап краскалап аласыздар, болду. Мына клёнкасынын деле тартылганына, жабылганына 5 жыл болуп калыптыр. Теплицаны кургандагы клёнкасы экен, бирок мына бышык боюнча турат экен. Мына жагынан мына түрүп ача турган ушундай бир системасы дагы бар экен, карап коюңуздар. Бир катар ошо клёнканын үстүнөн рейка катары зымдары дагы тартылыптыр. Ар бир арканын ортосуна мындай лотокчолор жасалыптыр. Ичине суу акпай, биротоло бул жагына же бул жагына кайсы жагына уклон жасалган болсо, ошол лотокчо аркылуу суусу жамгырда же кар жааганда агып сыртына чыгып кетет экен. Ал эми теплицанын ичинде ар бир проход мына бадыраң, помидорлор тамчылатып сугаруу жолу менен сугарылат экен. Бул жагы ылдыйлаган сайын мына арканын бул жак узундугу узарып кетет дагы, бул жагы кыскарат. Бир аз мындайча айтканда, бул мында кыйгачынан жайгашкан. Биз үстүнөн дрон менен тартып көрсөткөнгө дагы аракет кылып жатабыз. Бул теплица Оштогу Горгайге жакын, Отор кафе ресторанына жакын, ресторанына жанагы эле Оазис же болбосо Алиповардан бурулуп кирет. Эмне Кызыл Кыштак айыл аймагына караган жер да, айыл чарба багытындагы жер. Дареги сиздерге түшүнүктүү, биз экранга телефон номерларын жазып койдук, ошол номерларга чалып айланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул чекеде ылдыйында котельния бар экен, котельнияны дагы көрүп коюңуздар. 3-5 миң долларлык чоң печканы кокондон жасатып алып келип коюшкан экен. Мына бул жакка өткөндө котельния отдельный курулган. Мына киргенде эле мына суу фильтр системалары бардыгы. Жагылган от түтүнү келип, суу аркылуу фильтрленип анан моорудан чыгып кетет экен. Мынандай генератору да бар экен, эгерде ток өчүп калса, ушул жогорку чыңалуудагы электр энергиясы менен камсыз кыла турган генератору. Андан сырткары бул жакка өтүңүздөр. Мына бул жакка келгенде мына жерде өзүнүн менчик трансформатору бар экен, сыртта жогоруда. Ошол жактан 3 фазаны тартып, керектүү киловатты ушу трансформатордон алып, бул жерден бөлүштүрүп анан иштетет экен да.
Эми 3 фаза баары бир керек да, ушунча чоң производствого. Мында биринчи печкасы чоң печка экен. А бул болсо экинчи печкасы аябай гигант чоң печкалар экен. Мына ачып карап коюңуздар. Ушундай бир обороттору башкача чоң печкалар экен. Ушул отопленияны печкасы. Эменин теплицанын жылытуу системасынын жүрөгү да. Бул экинчиси, а бул болсо үчүнчүсү. Ушул 3 печка полностью 1 гектар теплицаны ысытып жылытат экен. А бул жагы эми теплицанын арт тарабы, бул жагы бош эле турат. Бул жер эми туугандар, бул жерге курулуш боло турган үчүн бул жерден бузуш керек да. Мына ушул тушта, мына жакта Горгай жайгашкан. Горгайы. Бул жакта болсо жана бизнес хаус курган көп кабаттуу үйлөр, мына жагы жер үйлөр. Келиңиздер эми. Азыр теплицанын жогору жагын сиздерге көрсөтүп коелу. Алыстабай туруңуздар. Бир жакшылап план кылыңыздар. Ушул теплицаны $130 000 шашырыш түрдө сатууга коюп жатат да. Жаккан болсо экранда номерларга чалып айланышып тез арада сүйлөшүп келишсеңиздер болот иншаллах. Келиңиздер эми мына. Биринчи арка. А бул болсо мына экинчи арка. Экинчи арка кетти, а? Экинчи. Мына үчүнчү. Ар биринин узундугуну туурасынан эсептеп коем, мисалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 метрлик экен да ар бир арка. Плюс минус. Так, үчүнчү кетти, мына 4-үнчү арка. 4-үнчү. Бул болсо мына 5-инчи аркасы мынакей. Арка балаган деп коебуз, 5-инчиси. Биякта 6-ынчысы, 7-инчиси, ошентип бир 21 арка бар экен да, кыскасы. 21 арка бар экен. Мо темирлери эле билбейм канча. Азыр темирлер да кымбаттап кетти, билесиздер. Мындай теплица куруш үчүн азыр өтө көп каражат кетет деп атышат туугандар. Эми эсептеп көрөсүздөр. Эгер ушул туура келсе, мына ушул теплицаны ушул турушунда кесип эле сразу аккуратно. Анан оор жүк ташуучу унаалар болсо, ошол унаага жүктөп туруп, алып барып анан кийин иштетсе болот да. Ага жер керек. Отопление системасында эле канчалаган, тонналаган трубалар жатат. Тонналаган трубалар жатат. Бул жагы жогору кеткен сайын, бул жагы кыскарып, бул жагы узара берет экен. Помидор эгилген жагы, карап коюңуздар. Бул жагы барган сайын узарып кетти. Бүт бардыгы тамчылатып сугаруу жолу менен. Бадыраң эккен, помидор эккен. Анан отопление системасы дагы аябай жакшы тартылыптыр. Бүт идеальный. Азыр биз бул жак менен сыртка чыгабыз. Мына келип калдык, карап коюңуздар. Бул теплицанын чыга бериш жагы. Ушул жак менен чыгып, азыр чыкканда сол жагында өзүнчө курулган теплицасы бар экен. Мына жерде да мына суу бочкалары, запас менен, ушу насостор менен бияка тамчылатып сугаруу бүт ушул жак менен берилет экен да. Мындайча айтканда, мына жерге жана витаминдерди куюп, кошулмаларды кошуп дегенде анан сугара берет да. Албетте, дарылаш керек болсо дарылайт, витамин бериш керек болсо витамин берет дегенде. Мына жагына эккен экен, бул жакты уже бошотуп алышыптыр. Анан мына биз азыр теплицанын сыртына чыктык. Бул жерде болсо чакан тоокканасы бар. Кыскасы бул жерде көп нерсе калат. Айланасы бүт тосулган өзү, мына тинике тосмолор менен. Буларды дагы бүт бузуп алып чыгып кетесиздер. Мына бул жерге дагы мындай арка курулган. Бул жана көчөттөрдү нары бери жылдырганга курганбы? Мунун асты чарбак экен. Кой козу майдап чүйдө бакканга. Бул жерде болсо мына тандыр курулган. Андан кийин ажатканасы бар, септиги бар. Бул катарда болсо очоккана кухнясы бар, Очоккана кухня. Анан 2 40 тонналык контейнер коюлган. Биринде ушул жердин кызматкерлери жатып эс алышат. Нарагы биринчиси офис. Азыр аны дагы көрсөтөбүз. Бул жагы болсо очоккана, летний кухня, тапчаны. Ага чейин мына жака бурулуп караңыздар. Азыркы чоң теплицага улай, бул жака дагы 2 аркалуу дагы теплица курулган экен. Бул жак көчөтканасы. Жайында албетте баягы көчөттөрдү биринчи даярдайт да. Нарагына лимондор деккен экен, лимондор да аябай чоңоюптур. Булар дагы ушу бузула турган, сиздер алып кете турган теплица жагы. Көчөтканасы мындайча айтканда. Бул жака да бүт отопление системасы тартылыптыр. Сиздер үстүнөн дагы көрүп алдыңыздар. Анан көп жерлерге камералар коюлуптур. Балким аларды дагы алып кетесиздер. Мына бул жатак кана мындайча айтканда.
кызматкерлер ушул жакта жатат экен. Бул контейнерлер турган жер бүт навес болуп жабылыптыр. Бул навестерди дагы бузуп алып кете бересиздер. Мынанда болсо кызыл контейнер бул офис экен. Бир кирип карап коюңуздар, муну дагы алып кете бересиздер. Мына киргенде эле биякта кабинет, кресло сейфтери менен, камера көзөмөл 8 жерде көрсөтүп турат. Кондиционер бар экен. Оң жак тарабы болсо, биягы дагы бир бөлмөсү туугандар. Ичинде душу менен. Жашаганга, иштегенге аябай жакшы шарты менен. Кыскасы ушул теплица, көрүп алдыңыздар, трансформатору бар. Болгондо дагы менчик өзүнүн трансформатору экен. Трансформатордон бүт электр тогун мына жакка алып келип, коюп, ушул чоң рубильник аркылуу анан таркатып бөлүштүрөт экен. 5 жылдан бери бул жерде аябай жакшы бизнес кылышыптыр. Теплица бизнеси өзү эрки жеткенге, көзү жеткенге, иштеткенге мүмкүнчүлүгү бар адамдар алып иштетсе болот. Бүт баарын көрүп чыктык. Төргө чейин бардык. Биз азыр дарбазадан сыртка чыгалы, эми дарегин дагы бир жолу так түшүндүрүп коелу. Биз чыкканда эле бул жакта мына менчик трансформатору турат. Ушул менчик трансформатор. Муну дагы алып кетесиздер буюрса, иншалла. Ушу өздөрүнүн балансында окшойт. Айланасы бүт тосулган. Жер ижарада, жерди бошотуш керек, теплицаны көчүрүп чыгып кетиш керек. Биз экранга телефон номерларын жазып койдук, ошол номерларга чалып айланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Мына бул жакты карай турган болсок, Сулайман тоо ушул жерден көрүнүп турат. Мына катарда өзү жер үйлөр бар экен. Мына жерде дагы теплица бар экен. Жер үйлөр. Ал эми бул жагы болсо, жана Замзам деп тетиги жерде үй курулуп жатат. Западныйдан келе жатканда Россия нефтен, Мегаполистен, Отордон өткөндөн кийин Алиповарга жетпей, сол жакта көп кабаттуу үй курулуп атат, Ошондон өтүп эле Алиповардын жанынан светофордон жогору жүрөсүздөр, түз жүрүп келип эле, жогоракка келип, мына жактан бурулуп келесиздер. Өзү ала турган ниетиңиздер болсо, биз экранга жазып койдук, ээсинин телефон номеруна чалсаңыздар, WhatsApp аркылуу локация таштайт. Ушул локацияга келесиздер, көрөсүздөр, анан ушул жерде жердин теплицанын башында келишим кыласыздар иншалла, кол алышып иншалла. Түшүндүңүздөр, Эгер мүмкүнчүлүк болсо, сиздерге сунушталат. Мен жыйынтыктайм, экранда номерларга чалып, байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул Ошто, Кызыл Кыштакта. Башка суроо жоктур. Эгер кандайдыр бир суроолор болсо, өздөрүнө телефон чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул видеону сөзсүз түрдө өзүңүздөргө бөлүшүп коюңуздар башка бирөөлөргө. Ассаламу алейкум.